долбоо аны жарыялагандагы, андан кийин бюджет өзү векили алгандан кийин токтогул. Первый вопрос. Бюджеттен кез келген Жол жоқ, водовод жоқ, су тұңғылары проблема, мектеп жоқ, барлық арамыз келген жоқ. Не қыласыз, шешесіздерін? Же мектепке шығарып, не бар айтып? Жол болған кетені жана бүттік. Скажите, пожалуйста, когда будет реконструкция дороги Пулатов-Кенеш? Точнее, одно предложение, а другой вопрос. Первый вопрос к этим организаторам. Я здесь не вижу доступности для людей с инвалидностью. Здесь же это общественное прослуживание. Мы являемся тоже частью общества. Здесь нет доступности для людей с инвалидностью, здесь нет инклюзии. И хочу уточнить то, что инклюзия не значит то, что строили пандус, и это не инклюзия. Инклюзия в том, что человек без инвалидности и с инвалидностью находится в одном и том же месте и имеет право во всем. Вы говорите на кыргызском языке, и тут сурдопереводчики чуть-чуть затрудняются говорить, переводить. И они бы тоже хотели задать вопросы, но из-за того, что проблемы доступности, они не могут это сделать. И тут я не вижу волонтеров, которые помогают людям с инвалидностью. Как сказать, да, мне было легко подняться сюда, все хотели помочь, но что будет делать человек с инвалидностью в коляске? Что они будут делать? И здесь сказали то, что выделили с общего бюджета сколько миллионов на спорт, на культуру. Здесь есть что-то инклюзивное? Что-то инклюзивное есть? То есть мне 18, но я хочу пойти в спорт. И для этого, как сказать, мне нужно удобство. То есть велоспорт. Я тоже хочу заниматься спортом и усовершенствовать себя. Есть люди с инвалидностью, которые хотят в спорт, но не учатся. Они что будут делать? Пойти учиться они будут. Если не может учиться, то будет попрошайничать. Вы видите в городе людей, которые с инвалидностью и попрошайки. Из-за того, что нет доступности в городе, они и стали попрошайничать. И это было предложение. А вопрос в том, что есть ли у вас что-то инклюзивное. Спасибо за внимание. Ордогу спорттон дүйнөлүк чемпионатка чыгат деген ойда ошону спорт канча кылып деп суранып атабыз. Быйыл дагы ошол элдин атынан суранабыз. Өткөндө мэрибизге айтып, шаар кеңеш депутаттарыбызга да айтып, ошол маселени чечип берсеңиздер. Экинчи көйгөй шаарыбыздагы суу тармактары көп кабат үйлөрдүн арасында жоктугуна байланыштуу бак тараптардын баары курап жатат. Ошого быйылкы бюджетке ошол арык системасын куруп берсеңиздер. Мына жаан чачым болгондо кардын жаанын эригендери бардыгы көп кабат үйлөрдүн жертөлөсүнө кирет. Бул атоочтуу система эки функцияны аткарат эле да. Энчебестин дагы үйлөрдү каптоо суу каптабайт дагы арыкка суу курса ошо эки системаны аткарат эле. Ошол эки маселени айтып сизден сурап келет элек. Рахмат. Вообще тоже недоступны. Даже тот прекрасный пандус, который серпантином построенный при реконструкции парка Коктагула, он также недоступен, потому что он и не имеет бордюров. И с него тоже можно упасть и покалечиться. Недоступен новый парк, который сделали возле нашего театра имени Багура. Он также недоступен. Но я хочу сказать еще о том, что у нас инфраструктура недоступна, но услуги образования, например, дошкольного, школьного. Недавно было большое совещание. Мэр города
я не слышала там, и не видела, не читала, что говорили о людях с инвалидностью, о детях с инвалидностью. Мы когда выступаем, говорим про культуру, про спорт, про мероприятия различные, мы всегда забываем о том, что у нас есть граждане, которые тоже должны пользоваться всеми услугами. Большое спасибо. Наши рекомендации по прощению. Çoğu maşinalardan koşuyor. Zil деген водовоздор жүріп, қазір интернеттен ашсам, зил заводы 1994 жылы туған екен Москвада завод. Шоң сертификатына мен орнын қойсам. Бұл бірінші ұсынышым. Екінші мәселе бойынша азыр мен қандай болсам, Гүлқатын Мамшалиевна тура айтты, инвестицияларды тарту бойынша расшифровкасы көптетші. Сіз көріп алсаңыз керек, мен чекесін көргім келеді. Ал жерде примерно адашпасам Қытайдан инвестиция келіп жол салынатырған деген жері бар еді. Адашпасам 100 миллион доллардың тегерегінде Москва қойған еді. Бече жағында сатылған бұл жеріш бар деді, но 6 протокол бойынша ошол маселе жоқ еді. Ошондуктан Гүлқатын сайтында Алматы миллиард евро деген миллиард сомдук маселенин мен уже айтсам болот, менимче примерно 8,5 миллиард упадение болду. Ушул боюнча менде бир эки сунуш бар эле. Марс Карлатен кабыл алып койсоңуз ушул маселени бир сыйра талкуу кылып көрсөт. Качан? Сөйлөп башка маселе. Биздин Ошшарындагы Кастелдо көчөсү бар. Шаарда эң арыктуу, кароосуз калганда бир чыгым жашайт. Эгер барып көрсөңүздөр жашай албайсыздар. Шаар өтө оор. Кайсы жерде чыгым чыккан болсо, жакка чыккан болсо, ошол жактан акчалар бөлүнө берет да, тоонун чейин асфальт башка. Бизге барсаңыздар шаардын ортосу жашаганга мүмкүн эмес. Жол жок, тротуар жок, суу турбалары проблема, мектеп жок. Баары карабыз келген. Балдарыбызды жеп алган жерге пешеход жок. Былтыркы жылы ушу пешеходдун берилсе, ошол красавка берген акча жок деген бир чек красавка. Мына өзүңүздөр билесиздер, Чернышкада мектеп жок, балдарыбыздын баардыгы разрабатка арабыз келген болду. 4 жыл, 5 жыл. Эми жол кооптуу болду. Жер Волгоградсыздан миңден ашык адам жашайт. Канча окуучу жашайт, пешеход жок, светофор жок. Kaça çeşitler? Tüm saat altında ballar meketlerine kayıtlıdır. Radonda gelgen oşortaka kayıtlıktan başlığa çıkarımda zaten vardır. Ben aytayım degenim, bu masaleni çeşitli kadar bizde su boyunca şartlık belirlesi turma tatlık varganda jarım yol boyunca etken vardı. Doğru tektirmek proyektörümüz olmadan 3 yıl 4 yıldan beri faydalanıma beri olmaydı. Şartlı susu boşluğu olmak başta eski turmalardan 40 yıllık turmalardan jarım veriyor. Bir 2 milyon son tegrege gidelim. Bu yılın yıllık ücretini egizmesi gitti. Az jet olmaydı. Daha yerden atça çoğu 2 milyon büktürülmez. Ortada gaz katmanlar, idivalıklar, bir yönetmenler şey. 7% çoğunluk kadar da büktürülmüş yok. Şuna yol doğrusunda özümüzün küçüğümüzün şakal dökülürüz, başkanlarımız hiç fayda yok olduğunda yıl döneminde dejurlu cevap olduğunu özleyimizde araştırma alıyoruz. Уже dejurlu tatlarla özleyimizde yeni top olmak için bir dönüş. Ne rastlar? Teşekkürler. Cemiyeti geçirelim. Ne var ayıkla? Yol olmak gibi cana büktü. Olmasa getirede çıkayım. Başka şeylerde var. Görsünüzde başka ayınlarda başka şeylerde görünce o da şartın çıkıyor. Şartın doğru olsun. Konkret cevap verirler. Geçen olsun. Öyle bir şey. Bu жерде сиздин азыр айткан маселелерди жеке көзүм менен алайлы. Мынау жол маселеси, бир социалдык объекттерди куруу маселеси оңой эмес экен. Биз мына быйыл жакшы Гүлгак эчеке айтып кетти. Аябай чоң позиция менен көтөрүлсүңөр, түшүндүрүп берилди деди. Мен бир жолу түшүндүрүп берейин. Бюджет кантип көтөрүлөт? Буга чейин 1 миллиард 357 миллион тегерегенде болгон 2021 жылы билесиздер. Быйылкы жылда мына ошол 242 миллион тегерегенде 117% өсүү темпинен аракет кылган атабыз. Бул мына жерде как раз өз эмеде да бар экен материалдык байкайышка. Салык жыйындарынан 200 миллионго жакын сунуш кылып, аны анализ кылып, мониторинг кылып жана
жаңа бюджет налоговый кодексті еске алу менен айлықтардың быйыл көтөрүлүшүн еске алуу менен биз ошондой 200 миллион сунуш кылып салык жетекчилиги менен макулдашып сунуш киргиздик. Калган бул 50 миллионго жакын акчаны бул шаардын муниципалдык башкармалыгы ал жерде биздин муниципалдык жерлерди аренага берүү боюнча дагы башка булактарды издөө боюнча жетекчилик менен сүйлөшүп ушул салык эмес кириштердин эсебинен 50 миллионго жакын акчаны киргиздик. Мына сырткары спецсчет бар, ал эми жана продукты питанияда садиктерде чогулат, ал эми өзүнөн өзү кайрылыш өзүнө кетет, ал эч кандай бюджетке киреше болбойт. Көрүсө андан сырткары Алмаз Шербиевич айтып кеткен туура 400 миллион тегерегинде мүмкүнчүлүк болушунча андан да көбүрөөк аракет кылып атабыз. Кошумча булактарда эми бул Оштун бюджетин биз ичинен көрүп атабыз. Буга чейин 1 миллиарддын тегерегинде акча бул Ош шаарындагы бүт мекеме ишканалардын, муниципалдык ишканалар, муниципалдык эмес ишканалар бүт бардын только содержать эткени гана жетип түшкөн. Буга чейин 1 миллиард акча. На развитие 300 миллиондун тегерегинде гана акча каралып келген экен. Анын ичинен 100 миллионун жолдор башкармалыгына бөлүнүп, асфальт, жанагындай ирригация башка иштер болуп келген. 200 миллионго тегереги бул новый капиталдык курулуш башкармалыгына бөлүнүп келген. Ал жерде ошо стадион, мектеп, башка көйгөйлөргө келген. Бул эми карап келгенде чоң Ош шаарына аябай аз акча. Аябай аз акча. Биз дагы ушуну быйыл аракет кылып, өзүңүз айтып кеттиңиз, жолдор башкармалыгына дагы 65 миллион кошумча кошуп 165 миллионго чыгарууга аракет кылып атабыз. Капиталдык курулуш башкармалыгына 250 миллионго чыгарууга аракет кылып атабыз. Андан сырткары мына 2014-төн бери айлык маселеси толук көтөрүлгөн эмес, баарыңыздарга белгилүү болгондой, эми акыркы жылда айлык көтөрүлүүсү болбой калды. Кымбатчылык баарыңыздар билесиздер, ошого ушул бюджеттен 100 миллиондой акча дагы бөлүп, Кудай буйрса, алдағы Алмаз Шербиевичтин бир обещаниясын берип болгон аткарылды. Аны баарыңыздар билесиздер. Ошол жерде анча-мынча мекеме ишканалардан жакшы жаман көрүнүп, бир аз кыскартууга туура келди. Баягындай актуалдуулугу азыраак болгон чыгымдарды азайтайлы деп сурандык. Макул болушуп түшүнүктүү менен мамиле кылышты. Буюрса эми кошумча дагы булактарды издеп атабыз. Жана инвестиция боюнча туура Кытайдан келип турган акча, жылдагы сырттан келип турган инвестиция. Бул 3-4 жылдан бери мына келет, ана келет деп ар түрдүү бир тоскоолдуктар болуп, буюрса чечилген турат. Биздер деле ошол тиленип турабыз келип калсын деп. 100 миллион тегерегинде акча келсе, анда Ош шаарынын көпчүлүк жолдору толук курулуп, жаңа бир колдонууга берилет. Сиздердин маселеңиздер мына бизге койсо ошол айтып кетейин дегеним, ошол жолдор башкармалыгынын ошо элдин сунушу, депутаттардын наказы, мекеме ишканаларынын сунушун эске алып туруп 1 миллиард 900 миллион сом түзөттү. Ушул акча болсо, жол башкармалыгындагы бүт ошо көйгөйлөр, ошол жерде сиз айткан жолдор, үйлөр бүт бардыгы чечилет. Капиталдык курулуш башкармалыгында мына сунуш бизге алып келди, 900 миллиондун тегерегинде, азыр дагы кошулат, ага деле 1 миллиард акча керек экен. Ушул акча болсо, биз Ошту татнакай сонун бир өнүккөн шаар кылып койдук. Бирок болгон бизде азыр 250 миллионубуз бар, 165 миллион акчабыз бар. 400 миллион тегерек акча. Ошонун мүмкүнчүлүгүнө жараша эң актуалдуу, эң керектүү жерге бөлгөнгө аракет кылабыз. Мисалына сиз айткансыз, сиздикин барып көрөбүз комиссияны. Чынында эле ошол жерге куруш керек болсо, садик куруш керек. Келип учурларда 2 садик турат, бул жакта. Дагы бир садик куруп бер деп келип суранышат. Ал жака садик толгон эмес, жарымы толгон эмес. Ошол эле учурда дагы башка жакта садикке муктаждар көп. Садикке 600 ордукка 800 бала турат кезекте. Ошон үчүн барып ордунда, комиссионда көрүп, анан чынында эле керек болсо ошону жана болгон акчаны бөлүп куруп бергенге биз даярбыз. Анан кошумча булактарды издеп атабыз. Биз деле ошол Ош шаарына келип, эми ушунча, то есть мэрия келип ушунча иштегенден бир артыбыздан бир жакшы сөз калсын, жакшы иш калсын деп аракет кылып атабыз. Жөн эле мындай ойлонуп басып жүргөн жокпуз. Колдон келишинче Кудай буйрса, тиги сиздердин көйгөйүңөргө чечкенге жардам беребиз. Бул каржыга такалат экен, эми ачыгын айтыш керек. Ошол. Насчет обращения Кузнецовой. Я здесь вот, в принципе, посмотрел, я лично вот возьму под контроль. Будем это все
вместе работать с УКСом, с УБД, с архитектурой, чтобы вот это все учитывали. Ваши обращения, ваши просьбы, ваши требования. И это лично возьму под свой контроль. Жаңа QR-кодтар бойынша, цифровизация бойынша, спецтехникада ушун ішінде отырып, ушунмен УМС-ның общий титулының балансын ушул сеткен суммаға қанша 95 миллионға көйіп еді. Бұл жерде расширкасы бар, ана сіз айтқанда біз бардығын ашып шығарамыз. Ол даже керек болса УБД, УКСтардың бардығын ошол одан кейін средства массовой информацияларға бардығын шығарамыз. Қайсы жақта емне қолы отады, емне кетіп отады, алды жер жашырып тұрған ештеңе жоқ. Потому что аның бардығы документтер сұрына көрініп жасалғаннан кейін. Аны ешкім ешқандай жасырмайды. Скажите, пожалуйста, когда будет реконструкция дороги Пулатов-Кенеш? Я очень благодарна, что у нас город становится краше. У нас очень красивый сейчас западный микрорайон, да? У нас улица Алиева замечательная, улица Шакирова. Но я живу более 30 лет на улице Подгорная Кукумби. Вот сегодня, в данный момент, март идет, это невозможно проехать. Во время субботы-воскресенья все жители знают, какая там пробка. И проводят, в течение 30 лет проводят ямочные работы, которые сейчас все разбиты. Дорога широкая, но 4 метра по краям дороги грязь, ямы. А тротуара вообще нет. Остановка, там единственная остановка, которая, наверное, уже полвека. Вся разваленная стоит. Пешеходных дорог, извините, пешеходных переходов тоже нет. Положили там, где школьники собираются на автобус, поставили этот, как называют, полицейский, лежачий полицейский. Но он тоже не спасает. Мы, переходя дорогу, вообще всегда это вот жизнь и смерть там. Пожалуйста, обратите внимание. Я знаю, здесь присутствуют представители Акимитова, Джапаргури, очень приятно. Поэтому всем вместе нужно решить эту проблему. Уже 30 лет, более 30 лет там ничего никто не делает. Или это не относится к городу уже? Можно я отвечу? Спасибо. Поэтому прямое финансирование, наверное, и правильно делать. Ну, мы будем с Минтрансом разговаривать, попробуем там, найти решение. Bu yerde tanış biliş, aysı deputatlarımızın ile oşanın ayrı asfalt olur. Oşanın ayrına taza su gerekir, oşanın ayrına gaz gerekir. Deputat olmanın ayrı kalıyoruz gerektir. İkinci mesele buna yerin göy aytıp böyle, buna bizde transport ötü katta aytakardı. Oşanın sizlerden sürenciniz, çok hatta cürüzü verseniz, sahip malından kattadan. Üçüncü mesele, buna bizde yerin altına aytıyorlar. Hiçbir yerde sunuş kılmazsa ayrılıklar, deputatlar oturup alıp bizde bayanı suyunu kovulsun kötörmüyken. Bizde şunca bir kançılık bulup, yer kiridik verilir, yegetirman verilir, yer kerseniz güç verilir. Var özleri alıp, özleri yiyip, özleri kalemini. Bir oğluna karapayın biz yaşınca yegeriz, bir daha yardım yok. O şarttan biz şu suyunu yöntemcelere yer bilmek, buna pason yağının ayarlar alabilir, suyun kovutsun o kötörgün. Allah'ın altı yardım son bizge normal değil ya. Şu karapayın yer gök babalığı, bu suyunu ne yerin 20 saat, 30 saat yeri var. O şuna kovutsundan alacak. Hiçbir yerde bilmek, o şu aile meselini kuran orada. Daha bir mesele bizde Musur var aylarına, Musur bana bizim Kegeç ayına Musur varsın. Şu töle kança olsa. Gerekli yol olsa gerekli yolu. Oşunda bayağı и финансовый план bozulmaydı, и строительный план bozulmaydı. Oşunda bir жеңілдік жақсы болады. Дисбаланс болмайды. Gazetelerde sonun sadık var da, o şonun mescide verip koşkan. Sahip malında işleyen sadıkın ne için verir? Balдар gerek. Kırgızstan boyunca problemi bizden bağlarda sadece kabul alışmaydı. Sebebi bizim bağlar o yüzden statusu var. Ayrıca gıdratsınları doğru falan başında şunu var. Bir o, bunday bağlar başka bağlar alış yok. Bazen o duran razmetsiyası kadın gideyle olur.
Бирок заведующийлер, садиктер, персоналы, редакторлор жүрүндө билишпей, анан мындай балдарды эч кайсы шаарда, даже Бишкекте садикке кабыл алышпайт. Бул суроо мен ойлойм да социальный суроо да, анан сиздердин бюджеттен да бир дагы акча кетирбейт. Болгону ошо образовательный немелерди, садиктердин персоналын, заведующийлерин чогултуп, тактап, эгерде баланын развитиясы башка балдарга татыктуу болуп, ошондой эле кетип атса, эч кандай мындай билинген чектелүүлөр болбосо, бул баланы садикке кабыл алса болот дейм. Макул 3 жаштан эмес, 4, хотя бы 5 жаштан кабыл алсын. Ошол азыркы проблема. Анан гидроцефалия болуп өтө мындай ар түрдүү оору, кепилдик балдар ооруга, анан ошто турган апалар, биз өз баары Кыргызстан боюнча 8.000 азыр айына пособие алабыз. 8.000 айына пособие алабыз, бул ушул жылдан январдан алган балдарга. 4.900 бар, бирок ал пособияны көпчүлүк энелер алышпайт. Себеби бизде 2018 жылдан бери уход, пособие по уходу на ребенка деген на государственном уровне админ кылып коюшкан экен, анан персональный ассистент деген пособияны киргизип коюшкан экен. Бирок МСЭК бизде персональный ассистенттик пособиясына ар бир ата энеге бере бербейт. Эгерде 3 жашка чейин туруп баланы баспаса, баланы сүйлөбөсө же кандай бир система болсо аны беребиз деп отказ кылып коюшат. Ошон үчүн көпчүлүк ата энелер 8.000 алышат. Бизде ошто 1 реабилитационный центр. Азыр мына быйылдан баштап Ак Суудан тышкары алтын балалык реабилитационный центр ачылды. Ага барыш үчүн биз балалыктын пособиясын 8.000 жолу гана эле кетирип алып келебиз. Андан башка кийимибиз бар, дарылар бар. Ошон үчүн сизден суроолорум, эгерде бюджетте каражат болсо, хотя бы ошто турган же ошондо турган мамаларга дорожный расходду неме кылып берсеңиздер болобу бюджетте, төлөп берсеңиздер болобу. Себеби биздин реабилитационный центрге барыш үчүн очередь алыш керек. Ал очередь 1 айда, 2 айда, кээде 3 айда бери келип калат. Аны күтпөй биз балдар айтып жатам, үй маселеси. Жакында эле барып кайрылдым, документтерди жаңылала дейт да, документ жаңылаган сайын биздин очередь аркага жүрүп кетет экен. Мисалы мен акыркы документимди 2018 жылы жаңыладым да, анан дагы эле баягы 9-папкада очередьте турат, кезекте барсын дейт. Мен ойлоп атам, мен эмне үчүн акча төлөшүм керекпи? Ал кезегим жылыш үчүн эмне кылышым керек? Анан улуу сөздө уят жок дейт, сен жолдошуң бар, жолдошуң жардам берет, тиги бул дейт. Анан улуу сөздө уят жок айтып коёюн дейм, жолдошум азыр жанымда эмес. Макул мен ипотекага үй алган чакта деле мен бир жерде иштешим керек. Азыр болсо мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын ишке кирүүсү өтө кыйын. Мына ММК өкүлдөрү турат, канча ММК өкүлдөрүнө үй боюнча жардам сурап кайрылдым. Алар Кудайга шүгүр чагылдырып, колдонсун көрсөтүп жардам берип атышты. Бирок ушуга чейин тыянак жок да, мен азыр 2 балам менен жалгыз боянен статусунда жүрөм. Ушу үй маселеси хотя бы бир команда болсо да чечип коюңуздар. Кетип коюңуздар. Кезексизде бериш керек. Ким бар? Каналдан ашкалым. Комиссиядан ким бар? Ушул ипотека боюнча жооп берип койсоңуздар. Ипотекалык турак жайды бөлүштүрүү комиссиясынын төрагасы. Тилекке каршы 2-3 айга жакын айрым бир себептерден улам биздин комиссиянын ошо иши токтоп турат. Болуп туспайбы. Мен өткөндө дагы кайрылуу жасадым. Эртең 10-да ушу шаардык кеңештин сессиясында бир топ сунуштарыбыз бар. Бир жансın чечиле турган болсо, ошол маселени бүтүрбөшүбүз керек. Мына бир калган маселе бар. Комиссиянын мүчөсү катары эме айтканыбыз жаман деп биз ушул жергиликтүү бийликтин жетекчилерине жаман көрүнүп калбайлы деп иштеп жаткан жерибиз жок. Талаш тартышпай барлык нерсени тактап алып, мыйзам чегинде ишке ашкыруу камсыздашыбыз керек. Ипотека деген бул бекер үй эмес. Буга чейинки жетекчилер бодой убадалар беришкен ушул инвалидтердин
барлығына бекер үйлер берілген үшін бұл тилекке қарсы мына жетістігі мәселе екен. Ошол үчүн туура эле ал эч жерде мен бүгүн мына комиссия төрагасы айтып коеюн. 1804 адамдын тизмесинде бир кишини алга, бир кишини артка жылдырганга мүмкүнчүлүк жок экенин мен айтып коеюн. Себеби жоопкерчиликтүү айта алам. Эртең мына ой кеңеште тийиштүү чечим кабыл албаса көрүп атасыз. Сөз көйөр. Эми казанда болсо чөмүчкө чыгат дегенде бюджетти көрүп атабыз. Bir жақсы жағын айтып қойыш керек, мындай ачык талкуу бул жақсы эле, бизде камсыз болуп атат. Мына шайланган депутаттар Улакты айым айтып кетти. Шайлангандан кийин кээ бир депутаттар көрөбүз деп. Мүмкүн болушунча келип, ушул жергиликтүү билик менен эр шартта иштегенге, буларды дагы элдин алдына жоопкерчилигин аткарганга биз талап кылып атабыз. Маселе жок, бул билебиз, мондай маселе өтө көп, мына өзгөчө. Мына мүмкүнчүлүгү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен иштөө. Биринчи кезектүү деп коюп койгонубуз менен мына урматтуу төрага да сиз көрүп атасыздар. Ошол эле акчаны инвалидтер үчүн биз жоодо азайткан эмеспиз да. Баардыгы бирдей. Демек, кайсы бир пункттар боюнча бир аз исключение буларга башкача подход кылышып мына турмуш практика өзү көрсөтөт. Булар дээрлердин немеси мүмкүнчүлүгү болбой келип ипотеканы төлөгөн. Ошол үчүн биз былтырдан баштап жогорку кеңешке социалдык үйлөр деген долбоорубузду түзмөлөгөнбүз. Азыр 2 окуудан өттү, 3 окуудан өткөндөн кийин жергиликтүү бийлик айласыздан ошо социалдык үйлөрдү кура башташат жергиликтүү бюджеттенчи. Буну күтүп турабыз, бул мыйзамдык кабыл алышы. Экинчи, бизде башкача сунуш бар эле, биз ошол мэрия өзүнүн датаи сунушубузду жолдойбуз. Ошол ипотека түрүндө алган мүмкүнчүлүк чектелген же колунда жок жарандарга спонсор табуу, ошол ипотеканы төлөгөн үчүн, мисалы үчүн ипотеканы төлөп беребиз, макул, ошол жарандарга жардам берип, биз төлөйбүз деген жарандар табылып атат спонсорлор. Ошолор табылса, ошол частный партнерство деп коет, мындайча айтканда. ГЧП менен ошол ишке ашырсак болот. Бирок азыркы положениянын алкагында булардын төлөбөй чечүүгө мүмкүн эмес. Тилекке каршы. Кечиристерде кошумчалап коеюн, азыр 9-папка рахметер жаңылык деген сөз болгондо эч кандай муниципалдык ипотекалашканышта 9-папка деген документ жок, эч кандай жаңылык болбош. Жаңылык комиссиянын кароосунан кийин айрым документтер тактоо учурунда калат. Биз 2005-жылдан баштап кабыл алган документтер турат. Бирөөсүн дагы жаңылап белгиле деген жок. Жарандар өздөрү кызыктар болуп бериши мүмкүн. Биздин ишканада 9-папка деген документ жок. Анан ипотека боюнча документтер жолдоо деген түшүнүк жок. Sizin dokumentiniz 9-папкада турат, кезеңиз качан келет билбейм. Мен балдарымды таштап келе алган жокмун. Ордуна апамы жөнөттүм. Кимден келди андай жаңылоо деген? 6 ай мурун мен жолдошум менен барганда, силер жаңылашкан керек экен, 2011-ден бери турат деп чукуп атсак, акыркы неме 2018-ден бери экен. Ким талап кылып атат ошону? Билбейм, кайсы өкүлдөр талап кылып атат билбейм. Эки жолу жолдошум барды, ама акыркысында жини келип, апам бар, мен акчам жок болсо, жумушум жок болсо, кайсы ипотеканы төлөйм? Кудайга шүгүр, ММК өкүлдөр бар экен, кичине жардам кылып, тартып ары бери кылып кетип атышат, бирок тыянак жок. Эч жерден тыянак жок. Садыр Жапаровго кайрылсаң айланып келип эле атайлан казан кабат болуп кайра эле ушул системага келип калып атам. Бул жерде ипотека эмес турбайт, бекер үй боюнча маселе жөн аябай көбүрөөк. Муну колдон келсе, конечно, жардам берип чечип берсе жакшы болот. Ал боюнча да иштер жүрүп атат. Кээ бир жаңсайтканда спонсорлор дегенде эле бир фонддор келип атат. Кече дагы бир сунуш келген, балким ошолор үй куруп беребиз деген болот. Ошол деңал жашаган биздин жарандарыбызгачы. Балким ошол маселе чечилип калса, ушундай маселелерде биз жакшы кошумча болмок да. Атап бизден аракет кылып атабыз. Бизде баягы билесиздер да. Управление бар. Внешний связи. Алар көп буюмдарга кат жазып, көп мамлекеттерге дагы кат менен кайрылып, эми ушул боюнча мен өзүмдөн кол коюп берип жүргөнбүз. Биз ушуну кыйналып, үйгө муктаж болгон жарандарга бекер үй куруп берүү боюнча. Себеби бар экен ушундай фонддор, арабский, кувейский фонддордо уже бирөөсү вроде бы жакшы неме кылышты. Ошол маселе чечилип калса, уже бир аз жылактап кош. Көп берип атышат депутаттар. Катышкандар катышып атат, эми айтылды
кээ бирлеринин шарттарына байланыштуу келе албай калгандар болгон окшойт. 20% дагы түзбөйт экен да, ошого просто кызык болуп атат. Эмне үчүн белгилеп Эми алардын төрага катары бөлүштүрүү үчүн ошолор кабыл алыш керек да, төрага катары жок. Бюджеттик угууда бир жумадан ашык бул жерде туруктуу депутат комиссияларга активдүү катышты депутаттар. Баардыгы келип катышты. Эгер эч кимге тыюу салынган жок да, келгиле келбегиле дегенчи. Андан бул жерге коомдууга бардыгына айтылды, келебиз дешин, келбей калыптыр. Өзүңүз жеке төрага катары МЖК ишканасына көз карашыңыз, аны жоюп салуу кандай карайсыз? Бул жөнүндө эгерде бизге МЖК ишканасын жоюп салуу жөнүндө эгерде мэриядан бизге сунуш чыкса, биз аны депутаттар карап бергенге даярбыз. Алардын бюджетин биз бекитип берип аткандан кийин, эгерде биз мына бул жерде кече туруктуу депутат комиссияда бюджеттик талкуу болуп атканда да сөз болду. Анан бизге сунуш түшпөдү да мэрия тараптанчы. Мэрия тараптан сунуш түшкөн жок. Эми кээ бир депутаттар мына сессияда эгерде ошол сунушту берип көрөбүз мэрияга деп атышат да. Биз ал жерден дароо эле айлыктарын бюджетин кыркып салганга да болбойт экен да. Анан биз сессияда сунуш беребиз, ошо 1-2 ишканага беребиз деп атышат депутаттарчы. Ошолорду мына оптималдаштыруу боюнча, бири-бирине кошуу боюнча ошолор сунушту беребиз дейт, анан ошо мэрияга сунушту беребиз деп атат да. Токтомго киргизип. Азыр Гүлкайга чейин көптөн бери баягы коомдук угууну өткөрүп келатат да. Бул мезгилге чейин практикада, тажрыйбаларында бир да жолу коомдук угууну мындай коомдук угууда көтөрүлгөн маселенин негизинде долбоор, бюджеттин долбоору такыр өзгөрбөптүр да. А бул сапар мындай бир аракет болобу? Кандай сунуштарды эске алып өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Мисалы сиз кайсыны бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселелердин негизинде кайсыл долбоорго кандай өзгөртүү киргизесиз? Кээ бир көптөн бери каралбай келаткан көчөлөргө, тротуарларга айтып атышпайбы азырчы? Ошолорго биздин колубуздан келишинче бюджеттен бөлүп, баягы эконом болгон акчалардан ашып калган акчалар болот. Может кошумча бюджетке киреше кирип калышы мүмкүн. Ошолордун эсебинен бөлгөнгө аракет кылабыз ошолордучу. Сунуштарын эске алып, мен жанында туруктуу депутат комиссиянын экономика бюджет комитетинин төрагасы отурбайбы, Данияр Романович. Ошол бардыгын жазып отурат азыр. Экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Ушуларды карашыбыз керек деп атабыз. Бюджеттен эле бизге ушундай карап бергиле деген сунуш түштө биз депутаттар кош колдоп беребиз. Сунуш берилбесечи, анда 13 миллион чоң акчада бул бирин-бирин кайталаган керексиз мекеме бюджеттен бекеринен акча. Аларды эртең сессияда караганга аракет кылабыз. Депутаттар сунуш беребиз деп атат. Кайсыл ишканаларды оптималдаштыруу боюнча сунуш берилет билбейм, бирок бир эле 13 миллион эмес, андан деле көп сумманы экономдошубуз мүмкүн. Кээ бир ишканаларды бириктиргенге сунуштарды беребиз деп атат. Эгер ошолорду мэрия бириктирсе, анда 13 миллиондон деле акча эконом болушу мүмкүн. Быйылкы жылы канча бекитилип атат шаардын бюджети? Шаардын бюджети 1 миллиард 600 миллиондон ашык бекитилип атат. Эң көп кайсы тармакка бөлүнөт? Жолго быйыл? Эң көп быйыл бөлүнгөн капиталдык курулуш тармагына бөлүндү. 250 миллион. Андан кийинки жолдор башкармалыгына